Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москвада эмгектенип жаткан менин бир туугандарым. Саламатсыздарбы? Видеого лайк басып, группалар менен бөлүшүп кетиңиздер. Бардык бир туугандар ушул видеону көрсүн. Бүгүн биз Акбарс клубундабыз. Бул жерде таң эрте келип машыкканга да мүмкүнчүлүктөрү бар экен. Эгер таң эрте мүмкүнчүлүгүм жок десеңиздер, мына кечинде дагы келип машыксаңыздар болот экен. Анан бизден карындаштарыбыз көп чалып сурашат. Аялдарга дагы кыздарга дагы ушундай залдар барбы деп. Кыздар деле келип машыкса болот экен. Толук маалыматты алдыңкы бир 7-8 мүнөттөрдө сиздерге беребиз. Андыктан лайк басып, канал катталып көрүп туруңуздар. Тилекке каршы бүгүн агай келип байкалды. Оң кол жардамчысы Максат агабыз 7-8 жылдан бери ушул спортто жүрөт экен. Толук маалымат агабыз айтсын. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Жакшы эле. Чарчабай элебиз. Ошол биздин алдыңкы биринчи максат бул деген эртең менен туруп, негизи эртең менен уйку оор болот го, ошол уйкуну жеңип, намазды окуп, анан спортко келип кичине 1-2 саат өзүбүзгө ден соолукка чыңдап дегендей. Ошондой план основной, анан колдон келишинче бойлорго чыгып атабыз, результат толтуруп атабыз. Ошол мастер алган өзүмдө, кандидат мастер спорт алгам. Эми самбо боюнчачы, ошо мастер толтурайын деген ниеттер бар алдыда. Ошол алдыда да бизде биякта жигиттер бар. Бул жигит, например, жакында бойго чыкмак, ошол даярданып атат. Ак футболкачан. Жанында соперниги деле ошол бойго даярданып атат. Тиякта инелерибиз бар тоже. Ошол. Бул зал кайсы тармакта? Күрөш боюнча же UFC? Негизи биз ММА деп айтылат. Смешанный единоборство депчи. Анан бирок грэплинг болот, бокс болуп калат отдельно, баягы туруп калбаштын ортосунда кичине барып грэплингке чыгабыз, самбо болсо самбого чыгып келебиз дегендей. Ордуста турбайбыз. Кайсы тармак болсо баарына бара беребиз. Келе турган балдар болсо да мында коркпогула, эч ким баягы нөлдөмүн деп калат, баягы өзүнүн текшерүүчүн дагы эметпей эле, жөн эле коркпой эле келе бергиле. Биякта өзүнүн эле мекендештер баары эле иштеп, бизге силерге окшоп эле алектенет дегендей. Кичине канча жыл болду Москвага келгениңизге? Москвага негизи башында келгенибизде 2011 келсем керек эле. Ошо 2011ден бери эле ошо ресторандарда эле иштедик. Азыр кичине доставкада иштеп жүрөбүз. Бош убактарда келип, ошо бош убакта наоборот келип спорт менен алекпиз. Основной биздики эми кичине иш болуп калып атат. Ошо иштегени келген үчүн иштеп кетели деп атабыз. А так көңүл дагы кичине спортко бөлүп калып атабыз, берип атабыз деген. Чындыгында жакшы көрүнүш негизи ошол иштеп ушундай эле жүрбөстөн мына иштен сырт бул жерде машыгып кыргыздын желегине желбирет, мына кыргыздын атын чыгарып жөнөтчү. Негизи эле сиздин оюңузда, көз карашыңызда Россияда кыргыздар деле азыр көп чыгып калды, туурабы? Желек желбиретип, наферки уруштарга, башкаларга дегендей. Ооба, биздин фундамент десек дагы эми көптөгөн мушкерлер Москвада биз убагында ошо жаш балдар эле келек. Мыктыбек Мамасалиев, Агаю деп таанып калдыңар. Манас, Айкөл Манаста тренер кылчу ал убактарда. Ошондой эле жигиттер убагында ушундай эле бизге окшоп эле баштап эле азыр жакшы инелерибиз чыгып атат. Ушундай эле биздин Акбарс клубубуздан чыгып атат. Найза уюмдарында, NFC уюмдарында мушташып келип атышат. Мыкты жигиттер. Тоже эле бизге окшоп эле иштеп, алектенип келип эле, тоже спортты таштабай, эки тармактын бирдей алып келаткандар. Айтайын дегеним бул иштеп жүрүп, мындай ушул жактан дагы, ушул тармактан дагы биринчиликтерди көргөзгөн мигрант мекендештерибиз көп да, мисалычы. Ошол самое главное, ошо жумушту да калтырбаш керек, еще тренировканы. Бул эми ден соолук биздин залог успеха дейт го. Негизи чындыгында моюнга алыш керек. Бул жакка иштеген келип, ушул жактан дагы биринчиликке чыгып, биздин кыргыздын желегине өдөлөргө желбиреткен биздин бир тууган аябай көп да. Ооба, сиз менен кошулам, аябай туура оюңузду, пикириңизди билдирип атасыз. Анткени деген биз деле ошо элге окшоп эле иштеп эле кайра кетебиз деген эле план менен келдик элек. Буюрса иштеп да атабыз, желектерди желбиретип атабыз. Буюрса алдыда аркада өтүп кеткен турнирлер да бар эле, ошо инелерибиз болсо ошолордон 1-2 көрсөтүп коеюн. Анан Питер боюнча. Питерде жакында самбо боюнча болот. Ошол жактан как раз кандидат мастер спорта толтуруп алсак болот. Ошондой возможность келип атат бизге.
официальный турнир орустар менен биргеликте бизге жиберип турат, ушундай эле заранее келип өзүңөрдүн баягы классыңарды көрсөтүп кеткиле дегендей элечи. Ошол даярдык жакшы, буюрса февралдын 2-синде болот. 2-синде болуш керек, по-моему. Ошол даярдык болуп атат. Кечинде сменде канча машыгатынан саат канчада болот? Кечкиси деген негизи 8:30-дан 10-го чейин болот. Тоже биздин эле бир туугандар. Убактысы жакшы. Ошо 1,5 сааттай, 2 сааттай тренировка кылабыз. Эми өзүбүз да баягы изгонять этпей, жумушка да баягы калтырып дегендейчи, өзүбүздүн энергиябызды жана ошондой эле тренировкадан да кичине өзүбүзгө энергия толтуруп дегендей. Анан жаңы келген адамдарды дагы өзгөрүп кошуп, акырына чейин туруш керекпи же алына жараша эле? Алына жок, ар бир адамга индивидуально, анткени жаңы келген бала сразу көрүнөт, ал деген баягы жаңы келген бала, жаңы эмгектеп басып келаткан баладай эле болот. Анткени ага үйрөтүш керек көп нерсени. Ал нерседен коркпой эле койсоңор болот. Келип 1 ай, 2 ай өтөт, 1-2 айдын ичинде жакшы туруктуу, мындай өзүңөргө физикаңар туруктуу окуп десем болот. Ар бир приемду ушул жерден жигиттер бири-бирине үйрөтүп, агай дагы үйрөтүп, баарын көргөзүп берет. Аялдар келсе, шарттар кандай каралган, отдельный чечилүүчү жерлери барбы, душтары кандай? Ооба, кыз келиндерге отдельно бияктан мына өзүңөр көргөндөй эле женский разделка өзүнчө, ар жакта душ, условия жакшы. Действительно ысык муздак суу менен жайкысын, кышында жылуу эле. Условиясы жакшы кыз келиндерге деле. Эркек балдарга өзүнчө биякта болот мындайынан. Караңыздарчы. Аябай чоң, биякта өзүнчө душ болот, ысык муздак суусу менен тоже. 200-300 квадрат метрдей экен залдыбыз, э? Бул жакта мешоктор бар. Өзүнчө бияк деген кандай десем, бул деле өзүнчө бир возможность, өзүнчө бир эме болот. Бизге отдельный бонустар десек болот. Канаттар, биякта турниктерибиз бар. Мешоктор аябай кенен, талашпайт дегендей. Залыбыз чоң. Өтө чоң болгондо жаман, баягы кыш Россия деген негизи суук жер эмеспи, анан жылытыш системасы кичине оорураак болуп калат экен. Бияк кичине жылуу, мына футболкачан жүрөбүз кыштын чилдесинде. Ойго чыкпоо жигиттерден барбы? Ооба, ошол жактан. Бияктан жаңы эле келген, еще даярданып атат. Эржан. Бул иштер жакшыбы? Жакшы жүрөбүз. Бизди көптөгөн бир туугандар көрүп атат. Жакында бойдо ошондой, э? Жакында болуп 2 айда. Канчадан бери машыгасыңар биякта? 1 жылдан ашты го, мен 1,5 жыл болуп келген. Негизи бул жактан мажбурлоо түрүндө бойго чыгатпы же мындай любитель өзү каалап, любительский бойлорго чыгып баштайбы? Өзүнүн каалоосу менен любой спортсмен негизи эле өзүнүн каалоосу менен болот, мажбурдамай жок. Өзүм каалоом менен чыгам десе, пожалуйста, чыгарабыз, даярдайбыз ошого карап. Жана кылмай жок, өзү келип машыгып жүрсө болот. Жок, андай эме жок. Биринчи максат утренний тренировка, ден соолукка чыңдоо да биринчи. Андан ашыкча болуп баратса, өзүм текшерем десеңер, клетка бар, ринг бар дегендей. Коверлор бар, чыгып күрөшөм десең күрөш, боксташам десең боксташ дегендейчи. Түрлөрү менен. Жакшы өткөрүп алгыла. Биринчи калат сизде. Дагы кайсы балдар? Биякта аты Расул ушул NFC'ге даярданып атат. Расул иштер жакшыбы? Финалга жүрөсүңбү? Финалга. Жакынкы бойго кандай даярдыктар? Аябай жакшы. 1 ай калды. 1 ай калды. 10 килограмм кош. Az жакшы. Азыр канча килограммсың? 80. Боласыңбы? Кой. Буга чейин канча килограмм кудуң эле? 5 килограмм. 15. Ишиңе ийгилик тарта болосуң. Бош. Салам айтып койсоңор көргөнүңөргө. Алтын булак салам. Бул агай. Көрөштөн эң жакшы даярданган келгиле. Ушуну Дегендери кыйнап койболду. Жок, кандай жок. Жакшы. Балдар иштей берсин. Үйгө келгенде эле болот. Бул жаңы келген балам, мына как раз мына жаңы баштап келатат. Жакшыбы? Өзү Канча болду келгениңерде? 1-2 жыл болуп калды. Кандай мындай балдар көрүш кармабай эле, жакшы эле? Жок, жакшы сон. Үйрөнүп калдыңарбы кичине? Ажменен жетиштасың? Ооба, жакшы. 50 ажменен болду. Мен мурда ажменен
кыйын деле эмес. Атак зал жак. Зал сол. Как иштесиңер өзүңөр? Магазин иштеди. Ушундай ушу ыңгайлуу баарына. Биякта да мындай бул дагы өзүнчө бир бонус десек болот мына. Гира, гантель, штанга бар бер жактарда. Аябай эми мыкты эле да. Көп деле нерсе кереги жок бизге негизи. Самое главное баягы уроктор, пробежка менен урок кылып, борцовский эмелерден өтүп, мындай физиканы тууралап дегендейчи. İşinizge ийгилик. Рахмат. Аманчылыкта жүрүңүздөр менен Кудай кааласа жакшы боецтер чыгарасыздар. Иншалла. Биздин дубалар ошолор, ошол мекендештерге эмне демекчимин. Коркпогула, келгиле, 1-2 саат өзүңөргө негизи убакыт бөлүш керек, саморазвитие деген болот, окуу жана ошондой эле спорт болобу, кандай жагы болот, кайсы тармак болбосун, бир жагын тандап, туура направление менен негизи өзүбүздү өстүрүшүбүз керек. Негизи сүннөттө келет го, парста келет. Окуу өмүрүң өткөнчө окуш керек дегенде, бирдеке үйрөнүш керек дегендейчи. Ошондой эле мекендештер коркпогула, келгиле, күтөбүз. Адрес ошо өзүңүзгө айтып кетесиңер. Номерлерди калтырып коюп, адрестерди комментарийге эле коюп коюм. Буга чейин тапканда местоположениямды коюш керек экен да. Көп сурай берет экен ар нерсе депчи. Адресиңер кандай болот? Дроп, Windows бирлесиңер экен. Мындай да, в общем, метро Таганская, Максимский метродон эле чыгасыңар, как раз Таганская улица 40-42 деген эле менен келе берсеңер. Дроп жок, 40-42. Жок, 40-42. Ошо менен эле келе берсеңер, экинчи этаж болсо, ошол экинчи этажга чыгып эле тренировканы баштай беребиз. Эртең менен саат 9-тан. Куталар менен бөлүшүп, жакшы комментарий жазып, каналга каталап кетиңиздер. Номерди коюп койдум. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп коёмун. Дакан сайдайт кеңинен 3 ай коюп берет, чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп коюм ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.